Кандайсыңар? Достор, мамам үйгө келди. Мама чай бердим. Эми болсо азыр трансформационный игра практика оюнду мен ойнотом, өзүн ойнотом. Анда эми үйрөтөм. Мамам Инстаграмды билбейм деп эле ушундай уже эле переживать этип атат. Кантип жаттайм деп азыр мына ошонун баарын көрсөтөбүз. Мам, как ощущение? Жакшы. Жакшыбы? Кана, сумкаңызды алып чыгыңыз. Мен ойнотоюм же сиз мени мага ойнотосузбу? Сиз мага ойнотпойсузбу же мен сизге ойнотоюм биринчи? Жок, сен мага ойнот да. Мен сизге ойнотоюм биринчи. Кичинекей полеси барбы? Бул чоң адам, көп адам ойногондо. Мону жайсаңыз, буну көп адам ойногондо. Агана кичинекей. Бул деген мына мону мама 3 адам, 5 адамга чейин ойнотсоң жакшы. 5 адамды 1000 сомдон 5000 болот. Мону чоңду чоң адамда, көп адамга. Да алдыны давайте. Алды кичинекей, удобный. Бир кишиге, 2-3 кишиге алдыгы деле болот меңгичи. Мен сизге ойнотом. Мен игра практик, мен ведущиймин да. Сиз клиентсиз. Мындай кылам. Бул код душы мага карайт. Көрдүңүзбү? Мындайынан кетет. Буну көрдүңүзбү мына? Бул листочектерди 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Мына. 1ден момдайга чейин. Бул 1ден баштап монтип айланып келип 64кө. Токтойбуз. 64кө чыкканда оюн бүтөт. Мунусу сумкаңызга салып коюңуз. Муну алып чыгасыз. Бул сиздин блокнот шпаргалкаңыз. Бул сиздин шпаргалкаңыз. Бул мындай турат. Бул болсо маккарталар. Булар деген карточкалар. Муну мындай жабык түрүндө эле ушинтип коюп койсоңуз болот. Муну порядок менен сандар менен 64кө чейин. Көрдүңүзбү? Мына бул 64кө чейин. 64кө чейин болгондуктан мынтип 2ге бөлүп 1ден 30га чейин биринчиде, 30тан 64кө чейин экинчиге кылып бөлүп алсаңыз удобный болот сизге. Дальше. Бул фигуркалар. Мисалы үчүн бул эмнени билдирет? Бул сиздин кубигиңиз. 10 фигурка 10 адамга чейин катыша алат. Түшүндүңүзбү? Сиз бирөөнү тандаңыз. Оранжевый, всё. Муну алып коебуз. Всё. Бир эле адам ойнойт да. Бул кереги жок. Мындай коюп коебуз. Бул карточкаларыңызды порядок кылып, момтеп ороп алыңыз, жоготпош үчүн. Хорошо? Кээ бирөөнү унутуп калып, бирөө алып кетметпесин. Дальше. Бул сиздики. Эми сиз запрос айтасыз. Бир оюнга бир запрос. Бир оюнга бир запрос. Сиз азыр мына кандай максат менен мага келдиңиз? Кандай цель? Бир запрос. Бир оюнду мына бир запрос айтасыз азырчы. Ошол запросту кечке ойнойбуз бу жерге чейин. Ар бир чыккан нерсе ошол запроско тоскоолдук же блок болуп деп эсептелинет. 1 же 4 чыгыш керек сизге, хорошо? Запрос айтыңыз, вслух ыргытыңыз. Максатыңызды. Сиз мага приемга келдиңиз, как психолог, как трансформационный игра практики. Кандай? Давайте айтыңыз запросуңузду. Запросум элитка квартира качан алам? Качан алам эмес. Максатты туура коебуз, плюста коебуз. Карыздан кутулам эмес. Элитка, там канча? 3 бөлмөлүү, 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү, кайсы райондо, кандай квартира алгым келет. 2027 жылы 2027 жылы декабрга чейин 3 бөлмөлүү элитка квартира алгым келет. Ыргытыңыз эми. Мындай да. Ишенбейт экенсиз. Кайра айтыңыз, потому что чыныгы максат 1 же 4 чыгыш керек, кызыл чыгыш керек. Кайра айтыңыз. Максатты? Максатты чөткө айтып, ишенип анан ыргытыңыз. 2027 жылы элитка 3 комнаталуу элитка квартира алгым келет. Кайра айтыңыз. 2026 жылы 3 комнаталуу элитка квартира алгым келет. Всё. Игра пошла. Ушул запросту биз эми момтеп ойнойбуз. Ушул квартира алууга эмне тоскоолдуктар болуп атат. Тетрадька бояка жазып алыңыз. Трансформационная игра код души, запрос. Трансформационная игра код души, запрос деп. Сизге келген кардарга да ушинтип жаздырасыз. Блокнот ручка ала кел дейсиз да жаздырасыз. Ал запрос айтышы мүмкүн. Эже турмушка чыга албай атам деп. Ар кандай запрос айтат адамдар. Плюска, көрдүңүзбү? Ал максатын туура айта албаса, сиз плюска аны ушинтип помогает сформулировать запрос. Түшүндүңүзбү? Айтыңыз эме деп, запрос деп жазыңыз. Жаздым. Код души запрос 2027 3 комната квартира алгым. Давайте эми ыргытыңыз. Оюн башталды.
3 чыкты. Болду, 3 чыкты. Все, ойын башталды. 1 2 3 3кө койдук. Көрдүңүзбү? Момун деп бул жерге чейин келебиз. Жака жазып коюңуз 3 деп. 3 азыр мен сизге берем, эмне экени 3. Сиз өзүңүз окуп айтасыз. Бул жактан 3тү табам мен. Ошо туура бөлүп алыш керек да, издебеш үчүн. Көрдүңүзбү? Аралашып кетиптир бүт. Ал жакта экен. Келиңиз. Ошол жакта окшойт. Жибиякта. А бияк Жок, башка? картинкалар. Картинкалар. Аякта тийбейсиз. Адам өзү эле сүйлөй берет. Эч эме кылбайсыз да. Көрүңүзбү, бияк адашып калыптыр. Карай. Карап көрсөңүз алдыңда. А биякта экен. Ошону алыңыз. 3. Калганын мага бериңиз. Окуңуз эми. А бияктабы? Жалкоолук. Жалкоолук көбүнчө чарчоонун же туура эмес максаттын белгиси. 3 чыкты. Жалкоолук чыкты сизге. Кандай? Именно сиз квартира алып, ийгиликке жетүүгө сиздин жалкоолугуңуз мешать этип атат. Буяка мен сизге сертификат уручайт этип коеюн, азыр. Кандай түшүнөсүз? Мына мындай. Анан, мисалы үчүн 3 чыкты да, ада ушинтип чыкканда лень. Сиздин жалкоолугуңуз сизге ушул максатыңызга жетүүгө тоскоолдук болот. Анан сиз мынтесиз. Сиз өзүңүз ойнотуп атканда клиенттики жалкоолук чыкса, бул сиздин шпаргалкаңыз. Окуңуз эми. Түшүндүрмө дегенде көп учурда адамдар жалкоолукту, дисциплина жок, убакыт, стресс жана басым менен жашаса, энергиясы азая баштайт. Кээде адам жалкоо болгондуктан эмес, максаты өзүнө таандык болбогондуктан аракет кылгысы келбейт. Эгер максат башка адамдар тарабынан таң калууланган, ачуулануу это злость. Ачуу бул чек бузулганын көрсөтүүнүн күчтүү эмоция дейт. Нарушение границ. Адилетсиздикке же басым болгондо чыгат. Көп учурда адам сезимин басып жүрөт. Ичинде чыңалуу топтолот. Бул кийин ачууга айланат. Ачуу сигнал бир нерсе туура эмес. Бул чек кое албаганды билдирет. У вас нету личных границ. Жок дей албаганда и так далее. Сиз кимге же эмне ачууланып жатасыз? Кайсыл жерде адилетсиздик болду? Эмоция вам мешает. Эмоция ачуулануу. Негизи көрүңүзбү, түшүндүрмө кардар менен эмне деп суроо бериш керек. 1-2 суроо берип койсоңуз болот. Эмнени бере албайсыз. Мына, максат квартирада. Квартирага жеткиңиз келип атат. Сизге жалкоолук, андан кийин мына ачуулануу, злость, монтип взрываться этип кетесиң го, ошол нерсең сени успокойся. Это вам мешает. Түшүндүңүзбү? Самооценка чыгып атат. Низкая самооценка. Вы себя не цените. Теперь мону биринчи ушундай картина чыкканда эме кылабыз. Биринчи карда сиз миссияңыз 4 по паспорту. 6-4. Миссия 4 жазып атканда космоско учуп кетет. Целдерди конкретно раздавать этип жазышыңыз керек. Түшүндүңүз, ошентип. По-любомучу. Өзүңүздүн жашооңузду жазасыз ошо. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин мен кандаймын? Жашоом кандай? Идеальный. Ойнотуп негизи мынча турат муну депчи. Ойнотосуз, анан отзыв аласыз. Телефонго отзыв тартып аласыз, хорошо? Анан Нурстан, суу алып келчи. Суу жок, буякта какшап атабыз. Урушуп кетпейли. Жакшы экен го. Оңой эле экен. Кызыктуу экен го. Ошо да. Креативдүүлүк дейт. Креатив энергияны ачып, масштаб берет дейт. Бул азыр креативдүүлүк, мама. Бул сенин дополнительный доходуң. Креативность. Түшүнбөй атсаң, мояктан бир карта алып чыксаң, бир карточка алып чыксаң, давай. Буяктамы? Бир карточка алып чыгыңыз. Эмне сезимдер болуп атат? Эмне сезип атасыз? Эмне көрүп атасыз? Кандай сезим болот? Сиз өзүңүз айтыңыз. Сезимдериңизди айтыңыз. Сезимдер бияктагы тынчтык, покой. Дагы?
Жашоо ушундай. Жарыктык. Жарыктык. Жашоо ушундай светло. Ыргытабыз. 4. Жылдырыңыз өзүңүз. 22, 23. 22, 23 эмес. Бул кубикти таштайсыз, фигураны таздырасыз. 4. 4 чыкты беле? 4 чыкты кызым. Он жылып кетти. Ошо жылдырбашыңыз керек. Давайте 4. 1. Каяктагы 23. 1, 2, 3, 4, 26. Ай, вообще. Ай, азыр урушам. 22. Анан бул картинкаларды өзүңүз чечесиз. Качан түшүндүңүзбү? Кер. Берүү агымды ачат дейт. Жоомарттык. 26. Жоомарттык деген щедрость. Щедрость десе акчамды щедрый болушум керек эмес. 26бы? Щедрость на знание, щедрость на признание. Мисалы үчүн мына монтип трансформацион оюн ойнотуп атканда деле щедрый болуп кошумча эмне билимиң бар болсо берип кой адамгачы. Жакшы результат берип кой. Ал дагы келет. Ар бир максатка келсе болот. Кабалы ички жетишүүлүк болгондо адам оңой бөлүшөт дейт. Ал бөлүүдөн коркпойт, кармап калбайт, дефицит менен жашабайт, кармоо агымды жабат дейт. Жоомарттык агымды ачат. 6. Ушинтип санаңыз. 6 деп көрдүңүзбү? 32. Көрдүңүзбү? Мына жакындап калдык. А бул ар бир чыгып аткан сан квартира алууга тоскоолдук. Жана кандай эмненин үстүндө иштеш керек? Түшүнүп атасызбы, мама? Эмненин үстүндө бир максатында көрдүңүзбү? Бир максатты 1,5 саат, 2 саат ойнойбуз. Ыргытыңыз, мама. Кубик ыргытабыз, давай. Полен үстүнө ыргытабыз. Ана сизге келген кардарлар момтип ыргытышы мүмкүн. Мынтип эле полеге ыргытабыз. Кээ бир аябай бисмиллахиррахманиррахим деп укмуш ыргытат, давай. 1, 1, 2, 34. 34 эмеле оякта жүрбөдүм. Аягына чыгып кетти. Тик 32-ни жазып алдыңыз да, эмне чыкты? Дене. Психолог болуп кеттиңби, эмне болуп кеттиңби десе дагы, бул трансформационный игра практикмин дейсиз. А жана психологический курстарды атайын окутуп атпайм, мама. Конспекттеп ал жанагыларды. Мынтип айтып бересиң. Мындай депчи, чувствовать этипчи. Масштаб, ошо масштаб сизге масштаб качан келет, мама? Инстаграмга чыкканда эл көрөт, мага эл көрүп атпайбы? Мен тааныбаган адамдар акча алып келет мага. Сизди дагы эл көрөт, УЗИге да келет, чака да келет. Түшүндүңүзбү? УЗИден даже 2-3 УЗИңди жаап коюп деле чака дальше ойнотуп берсең болот 1-2 кардар. Азыр эмне тело чыкты, дене, мама, дене. 7 денесин караганда, денеси менен иштегенде страдать этпейт. Сизде ички кыжаалаттык көп да, страдаешь все время. Чем больше страдаешь, тем больше нету денег у тебя. Акча жок. Страдать эткен сайын акча жок, мама. Энергияңды слив кыласың. Ошон үчүн бул жакта денең менен иште. Күнүнө ходьба 7-10 километр. Кайнак суу, тетиңде жакшы красивый бутылка алып алып, кичирээк. Стеклянный лучше. Кайнак сууну кайнатып, суугандан кийин ошону куюп, лимон менен ичүү. Бир жумада бир жолу баняга баруу. Баня каждый день хожу. Ошо баняга баруу, анан басуу. Сизге аябай көп басышыңыз керек. Басып атпайбы? Ошо басышыңыз керек. Вот это хорошо. Тело менен иштеш керек, мама. Тело. Анан сизде режим жок. Масштабна, эме гана дене. Түшүндүрмөнү окудуңуз да, буларды окудуңуз. Эми бир карточка алыңыз бияктан. Эмне көрдүңүз? Уйку, кыймыл, суу дейт. Сизде уйку, эме жок. Режимиң уча. Ресурсное состояние, мама. Мен өзүмдү көтөрө албай төшөктө жатып калганда, мага 15 000 төлөйм десе дагы мен бара албайм оюнга, элестет. Отказ кылгыла, акчасын возврат кылгыла дейм. Понимаешь? Өзүмдү көтөрө албай, ден соолугум жок болсо, кантип иштейм? Каяктагы акча? Түшүндүңүзбү? Усталость да здесь. Мына 41. Мына 41. Мына бу жерге жетип, бу жерде бүтөбүз оюн. Көр, мына аз эле калды, мама. Дисциплина. Reels тартканды үйрөтөм. Күнүгө Reels чыгарасыз, мама. Кардарды кааласаңыз, күнүгө Reels чыгарасыз. Күнүгө Reels, stories. Мама, stories и Reels. Угатасыз да?
код душу. Жашоо жарыш эмес, бул жол. Аллах бар, жана ал биз эмес. Жерде адам өзүн Кудай сезип кетет. Баары ал ойлогондой болушу керек. 64-тү ачыңыз. Китепти дагы бир сыйра окуп чыгыңыз, мама, Окушум керек. Жарымы орусча. Ушул эле көрдүңүзбү? Мына 64 пункт, мама. Жандын коду, маңызы жашоо жарыш эмес, бул жол. Аллах бар, жана ал биз эмес дейт. Сиз көзөмөл жана эго менен жашайсызбы, же ишеним менен кабыл алуу мененби? Аллахка тапшыруу дейт. Сиз кое берүүнү, күрөшүүнү жана жашоого ишенүүнү билесизби дейт. Сиз Бул эмне? Женская энергия. Женская энергия. Эмне көрүп атасыз? Любовь к себе. Сизге жалаң ушундайлар чыкты го. красивая женщина. Люби себя, кайфуй, наслаждайся, занимайся своей жизнью. Мне так кажется. Мама, сізге ойын жақтыбы, трансформационный ойын. Эмнелерди алдыңыз? Аябай чоң жетишкендиктерге могу жерде мен кандай баары мага ушундай тизилгендей туура чыкты да магачы. Дагы? Ошо скоро квартира алганга өзүмдү Даярдайм. даярдап, дагы күчтүү билимдерди алып, булардын баарын үйрөнүп окуп. Аябай жакты, мен күндө ойногум келип атат. Күнүнө өзүңүз менен ойноп, запрос кылып, үйрөнүп алсаңыз эле все. Не болду? Акча келип атабы? Окей. Мама, мына куттуктайм. Жан кесипке болушуңуз менен куттуктайм. Мама. Рахмат. Усупова Аттыркуль. Алла разы болсун, аябай жакты мага. Мен бул ийгиликтерди көп адамдарга жардам берет болушум керек. Сиз деген 7-5сиз, и по паспорту сиз 6-4сүз. То есть вы настоящий трансформатор. Куттуктайм, мам. Сертификат кут болсун. Куттуктайм. Алла разы болсун, рахмат кылдым. Ушундай чоң билим ачканыңа мен разы болуп атам, сыймыктанып атам. Куттуктайм. Мен 59 жашымда жаңы кесипке ээ болдум. Трансформационный игрок. Игропрактик. Игропрактик. Трансформационный игропрактик. Трансформационный игропрактик болдуңуз. Кайра айтам же болду. Давайте. Мен үчүн бүгүн кубанычтуу күн болуп атат. Мен 59 жашка чыкканда жаңы кесипке ээ болуп атам. Трансформационный практик. Игропрактик. Куттуктаймын, ийгиликтерди каалаймын, оюндарды ойнотуңуз. Ушул оюнду ойнотуп, көп айымдарга жакшы кызмат кылыңыз, трансформация бериңиз, жакшы билим бериңиз, дароо трансформация жакшы результаттарды бересиз деген ойдомун. Ийгилик сизге. Рахмат Кундуз. Ушу билим мага берген билимиңе ыраазымын мен сага. Терең ыраазычылык билгизем. Я очень благодарна тебе. Мен үйрөнүп, окуп, дагы көп билимдерди алайын. Дагы өсүңүз, бул башталышыга гана болсун. Инстаграмды иштеткенди, күндө рейс чыгарганды, элдерге жакшы маанай түзүп, ушу алам өзүм билген билимимди аларга бергенге Алла разы болсун. Инстаграм баракчаңызда Reels, давай азыр мен хотя бы Reels киргизгенди үйрөтүп коеюн, мам. Reels сториске иштейсиз, мама. Сторис жазадыңбы, кардар келет. Reels жазадыңбы, кардар келет. Узиге да келет, играга да келет. Макулбу? Кундуз угал. Мону биз сонун упаковка кылабыз, сизди хорошо? Упаковка кылабыз. Анан давай рилски. Эмне үчүн бу жеке каттарыңды карабайсың, мама? Карачы, бу толтур адам жазып атат, бояң кара да мына. Буларды отвечать этиш керек. Адам жаздыбы, сразу саламатсызбы, номериңизди калтырыңыз деп номерин аласыз дагы WhatsApp'тан жазасыз.
Кардарлар келип атат. Буларга жооп беришиңиз керек, да. Түшүндүңүзбү? Бул WhatsAppка жазгандай эле кадимкидей. Хорошо, мам? Эми давай Reels киргизгенди үйрөтүп коюн, давай. Плюсту бас. Плюс. Бо плюс. А, вот это? Жок, астында плюс. А, вот. Плюс. Публикация дейт. Азыр публикация мисалы үчүн эмне чыгаргыңыз келип атат, Бияктан карап туруп, мисалы үчүн. Эмне чыгаргыңыз келип атат, ошону чыгарып койсоңуз болот. Reels, азыр Reels чыгаралы хотя бы, давай. История. Бул Reels. Reels чыгаралы, давай. Reels салыңыз, бир Reels, мам. Эмне бу жерде эмне чыгар? Любой видео салып бериңиз, давай, Reels чыгар. Да, далее. Далее. Поделиться. Все. Все. Өзүңүздүн плюсуңузду басыңыз өзүңүз. Плюс. Публикация, мону басыңыз, слой дегенди. Мону. А, мону? Мына слой деп туруп, мону. Басыңыз. Эми биринчи сүрөттө өзүңүз бул сертификат кармап турасыз го, көтөрүп. Кана сертификат мына. Мына бул сертификат кармаганыңды. Биринчи бул кетип калыптыр го. Бир деп көрүң, мына бир. Эми басып чыгыңыз мону до конца. 2 бул болсун, 3 бул болсун, 4, 5, 6, мынтип 7, 8, 9, 10. Все. 20 сүрөткө чейин батат. Эми далияны басыңыз. Далее. Музыка тандабайсыз, музыка. Вот Назад. Музыка кошуп койсоңуз жакшы болот. Музыка. Баста музыка дегенди. Любой музыка. Кандай музыка бар экен сизге? Любой. Мейле, мындай эле тандай эле кыргызча музыка сактап алыптырсыз. Бул жерге жазып коюңуз. Трансформационный игропрактик болдум деп. Давай, жазып кой кыргызча. Трансформационный игропрактик болдум. Или просто эме деп кой. Жаңы кесипке ээ болдум деп кой, болду. Анан окту басып далее дейсиз. Жаңы кесипке ээ болдум. Кесипке ээ болдум. Б же П? Кесипке ээ болдум. Болдум. Всё, даңы болуп калыптыр. Жаңы деп жазсаңыз. Жаңы деп жазыңыз, Назад. Стирай, Жаңы, Ж. Эми окту басыңыз. Ок. Баспайсызбы бул? Поделиться деңиз. Всё, кеттим. Мына жанагының чыгыптыр. Эми муну самолетикти бас, мама. Мына. Муну өзүң бас да, mo самолетту басып, stories добавить stories деп кой. Вот, хорошо? Азыркы сүрөттөрүң чыгат да мына. Мына чыгат уже. Мына чыгат. 2,5 миллион сом бир заматта жок болду. Өрчү жана ишкер Самат Дөөлөтбаков барак Ташиев алынгандан Лишний адамдардан отпишись күнүнө 30тан. Зачем сага? Мына. Мо ссылканы добавить себе в сторис модсеңиз болот, мама. Көрдүңүзбү? Сторисиңен чыгат. Анан мо ссылканы алып туруп, копировать ссылку десеңиз, мону басыңыз. Копировать буяка, копировать. Эми группаларга рассылка кылыңыз өзүңүз, колдосун деңдер. Биз мага жөнөт, семьяга, ушинтип группаларга жөнөтсөңүз, сизди көп адам көрсө, ссылканы бересиңби окумуш айланайын, чой я учу. Билесиңби аны? Мындай ссылка үйрөтүп коем мен ише. Плюс эмне деп турат? Кана Reels'ти табыңыз ылдый жагынан. Жылдырыңыз. История, сторис тартпайсыз азыр пока. Reels, видео дегенге кириңиз. Видео, Reels деп турат. Салыңыз мына мону, басыңыз мону. Бас. Мен үчүн бүгүн кубанычтуу күн болуп атат. Выбрать. 9 жашта. Далее. Бүгүн кубанычтуу күн болуп атат. Далее. Мен үчүн бүгүн Мен отметка кылып коюңуз. Собачка Кундуз Таштанова. Кана собачка? Бу жерге. О жерге? Собачка Кундуз Таштанова психолог деп отмечай. Кана Собачканы баста, мына собачка, мына собачка. Кундуз. Таштанова психолог. Соавтор кылып коелу, мейлі. Все. Поделиться басыңыз.
Все, Reels çıktı. Gördünüz mü? Günlüğe bir Reels girgi veririz. Yine de